Volkswagen Polo. Жылы болса 2013 жылы чыгарылыптыр. Объем 1.6. Басы $7.300 суралып экен. $7.300. Өтө сонун машина. Көрүңүздөр. Өтө сонун машина. Volkswagen Polo. Салон тартып алсак болобу экен? Салон тартып алсак болобу? Көрүңүздөр, салон жакшы. Свежий переген ошо так экен? Жок, бул жерде 2 ай болду жок. Эми канча экен? 13. Таза айдалбаган ошо так бул машина. Балар жер канчага бересиз? Бул жер 7. 7 бересизби? Токотор жер. Ошо. Жакшы сүйлөсө андан түшүп бере турган максатыңыз барбы? Келчи, атайын чак сала турган болсо Сүйлөшөсүздөр, э? Бул машинаны көрдүк мына баасына. 7300 отот экен, 7000 берет экен. Реальный клиент болсоңор $7000 да андагы бираз түшүп бериши мүмкүн экен. Биз кийинки машинаны көрсөтөбүз. Mitsubishi Outlander деген машинаны көрөбүз. Газ менен дагы жүрөт экен бул машина. 100-уна 811. Басы $5300. Көрсөтпөдү. Здравствуйте. Цена сколько просто? 45-100 прошу. Окончательно сколько дадите? Окончательно. 4700 отдам. Ниже не будет, да? Нет. Больше, вообще. $5000 болған. 4800-ге дагы бериши мүмкүн, бирок 4500-ге дагы жакшылап сүйлөшсөңүздөр бериши мүмкүн. Ушул машинаны көрүңүздөр. Биз кийинки машиналарды көрсөтөбүз. Nissan Primera sedan 2005 жылы чыгарылган, объем 1.8, баасы $3800. Резиналары жакшы. Nissan Primera seданга кызыккандар болсо көрүп алыңыздар жакшылап. Мондай жерде бираз урулуп түртүлүп калган жерлери бар экен. А так калган жактары жакшы. Номерлерди көрүп алыңыздар. Бул жакта X5. Объем канча экен, азыр көрөбүз. Титандар красавчик бул жагы. Басы $7800 суралат экен. 2001 жылы чыгарылган, объем 4.4. Телефон номерлери көрүп алыңыздар. Бул BMW красавчик болот да, а? Бул мектептен титандар болгон да. Объем 4.4. Biz keyingi машина atamiz. Subaru Legacy'nin universal үлгүсүндөгү унага кызыккандар болсо көрүп алыңыздар. Басы $3700 суралыптыр. 99-жылы чыгарылган. Объем 2, автомат. Номерлерди көрсөтүп коебуз.
Odyssey. Bası kelişimde 2001-yıl çıkarılgan ak tüstölü Odyssey. Bu jağında olsa Toyota Avensis Versa. Bası $6.000 surattır. Sol rullu Toyota Avensis Versa'ga kızıkkanlar olsa, bunu olsa bizgen күн almıştınız. Passat B5 Plus жана көрсөттүм эле, азыр дагы бир sıra көрсөтпөй берели. 2001-жылы чыгарылган 1.8 объем. Басы $4.000 сураттыр. Телефон номерлер 0553. Номер жакшы көрүнбөй калыптыр. Мындай эле сиздер өзүңүздөр жазып алыңыздар. Şunday үй бүлөгө, семьяга айдагандага кызыккандар болсо, универсал бир аз жүккө дагы деп, шуларды жакшылап көрүп алыңыздар. Артында урулган жерлери жок. Дөңгөлөктөрү летний болгон экен. Алдыңкы дөңгөлөк болсо, зимний болгондо турат экен. Көрүп алыңыздар. Биз Алпа машиналар өтөбүз. Бул жерде Mazda Tributi деген машина бар экен, кара түстөгү. Дөңгөлөктөрү летний болгондо. Оң урул экен. Урул оң жакта. Объем 2, басы $3.400. Ушундай машинага кызыккандар болсо, telefon номерлери жазып алыңыздар. Бул жандагы дагы бир машина бар. Nissan Almera'nын Tina дегенисин көрсөтөбүз. Жылы 2, объем 2, жылы 2000-жылы чыгарылган, объем 3 экен. Так, бул жактан көрсөтөбүз алты жактарын. Бул жактан машинаны көрсөтөбүз сиздерге. Видеону алыстап отуруңуздар. Сууктун күнүнө карабай сиздерге көрсөткөнгө аракет кылабыз. Subaru Forester'дин эски кузугуна кызыккандар болсо көрсөтүп коелу. Subaru'нун дагы. Жылы 2000-жылы чыгарылган. Болгон баасы $3.000 сураттыр. $3.000. Жанында Мерс бар. Мерс дагы көрсөтөбүз. 93-жылы чыгарылган, объем 3.2, басы $3.800 сураттыр. Автомат. Мерстерге кызыккандар болсо көрүп алыңыздар. Бұл жерде дагы бир эскирээк машина бар экен, ушуну көрсөтөлү. Басы келишимдүү экен, ушундай чоңураак машиналарга кызыккандар болсо, телефон номерлерди жазып алыңыздар. Мен бул жактан сиздерге көрсөтөм. Дөңгөлөктөрү жакшы, зимний болгондо. Кийинки машиналар өтөбүз.
Nissan Frontera деген дагы машинага кызыктыңыздар беле? Ушул машинаны дагы көрсөтүп коелу сиздерге. Жакшы машиналардын бирөөсү, сол рулду. Сууктун күнүнө карабастан сиздерге тартып беребиз. Бираз суук болгондугуна байланыштуу экран бираз кыймылдап баратат. Кыймылдап жакшы тартып алып атабыз. Ошондой болсо дагы жакшы түшүнүү менен кабыл алып көрүп коюңуздар. Бүгүнкү базарда өтө суук базар. Каналдан алыстабай көрүп туруңуздар. Сиздерге кийинки чыгарылышта дагы тартуулайбыз.